Миң булак айылында ушундай 9 көлмө бар. Анын 5-өндө балыктар багылууда. Карп, толстолоб жана белый амурлары жергиликтүү калкка килограммы 350 жана 400 сомдон сатылууда. Бул карп где-то 9-10 килограмм чыгат. Бул көлмөдөгү балыктын эң чоңу. Каалоочу кардарлар келип өздөрү тандап алат. Ар күнү Мырзалы Жолдошов балыктардын суусунун тазалыгын карап, убакыт сааты менен көлмөдөгү сууну агызып, балыктарга кам көрөт. Күн сайын айылдагы кардарлар келип өздөрүнүн капчыгына жараша балык сатып алышат. Бул күнү мындагы 2 балык 2,5 килограмм болду. Баасы дагы карапайым калктын чөнтөөнө ыңгайлуу. 350 сомдон 400 сомго чейин килограммы бааланат. 18-жылдан баштап балык чарба менен акырын иштеп келатабыз. Балыктын 3 же 4 түрү болуп калат. Жылдан жылга ар кандай болот. Көбүнчө эле бул белый амур балыгы, карптын 2-3 түрү болот. Зеркальный, жөнөкөй карп. Анан толстолоб деген балык болот. Арасында бирин-экин карась деген балыктар түшүп калат. Ошол балыктарды өстүрүп, багып, ушинтип чоңойтобуз. Чакан көлмөдөгү балыктардын көлөмүнө жараша жем берилет. Эң биринчи ошо балыкка бул таза суу керек. Экинчиден бул балыкка биз көбүнчө эле буудай менен эле арпа жем беребиз. Анан бирөөлөр айтат экологически таза деп. Экологически мен ойлойм таза. Эч кандай мындай өстүрө турган жем бербейбиз. Кадимки эле өзүбүз жеген буудай, мал жеген арпа ошол менен багабыз. Миң булак айылындагы көлмөлөрдү балык багууга кызыккан ишкерлер сатып алышкан. Учурда айрым жарандар көлмөдөгү сууларын агызып, балыктарды кышында сатууга ыңгайлаштырууда. Миң булактын балыктары даамдуу келип, экологиялык жактан таза. Мындан тышкары бат эле икра чачкандыктан кирешелүү. Эми берде форель бакканга суудун температурасы ылайык келбейт. Форельге бул мусак суу керек. Толстолоб, карп, белый амур булардын температурасы жылуу болуш керек да. Бул биздин көлдөр мурунтан бери эле ошо балыкка ылайыктуу болгон да. Анан ушу балыктын арасында карп икра чачкан жагынан бир жылда эле өзүп икра чачып баштайт да. Белый амур бул бир 3-4 жылдан кийин чоңойгондон кийин анан чачып баштайт. Толстолоб деле ошондой да. Келечекте айылдагы бардык балык баккан көлмөлөр иштетилсе, айыл эли эле эмес, жалпы облус калкы ден соолукка пайдалуу балыктар менен камсыз болот. Бегайым Асымбаева, Чыңгыз Бокошов, Зина Акматова, Бакай Ата району.